Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр, сиздердин кызматта Кайрат Кенжебаев. Бүгүн биз Ош шаарынын экс-мэри, Бишкек шаарынын убактылуу мэрлик кызматын аркалаган, учурда 7-чакырылыштын депутаты болгон Таалайбек Сарыбашевдин байлыктары жана кирешелери тууралуу кеп кылабыз. Биз менен бирге болуңуздар, кызыктын баары алдыда. Есть информация о Таалайбеке Насирбековиче Сарыбашеве. Талай Сарыбашевдин эжесинин артында экен. Таалайбек Сарыбашев 1971-жылы Ош облусунун Алай районунун Күлчү айылында туулган. Билими жогорку. Таалайбек Сарыбашев эмгек жолун 1989-жылы автобазада жөнөкөй слесарь болуп баштаган. 1991-2008-жылдары сатуучу, базардын директору, бухгалтери дагы болуп иштеген. 2008-жылы Алай райондук кеңешинин депутаты болуп шайланган. 2012-2015 жылдары Алай районунун администрация башчысы. 2015-2018 жылдары өкмөттүн Ош облусундагы ыйгара муктуу өкүлү. 2018 жылы Ош шаарынын мэри болуп шайланган. 2021 жылдын август айында ал башка ишке өткөндүгүнө байланыштуу кызматынан кеткен. 2 августта Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучусу болуп дайындалган. Бирок 10 күндөн кийин тагыраагы 12 августта ал кызматтан кетерин билдирген. 2021 жылдын декабрынан бери жогорку кеңештин 7-чакырылышынын депутаты. Сарыбашев көп жыл базарда иштеген үчүн коомчулук аны базарком деп сындап келген. Анын өкмөттүн Ош облусундагы ыйгара муктуу өкүлү кызматына дайындалганга чейинки иш тажрыйбасына нааразычылыктар арбын. Сын айткандардын арасында Өмүрбек Текебаев да болгон. Анын айтымында республикалык деңгээлдеги кызматтарга авторитеттүү саясатчыларды дайындоо керектигин билдирген. Буга чейин Таалайбек Сарыбашевдин жогорку билими боюнча коомдо күмөн саноолор болуп келген. 2018 жылы Ош технологиялык колледжин бүтүргөнү тууралуу диплому табылбай жаткандыгы жөнүндө айтылган. Ал эми Ош мамлекеттик юридикалык институтун бүтүргөнү тастыктаган дипломду 9 жылдан кийин алган. Таалайбек Сарыбашев тыюу салынганына карабай алдыңкы айнектери караңгылатылган унааны айдап жүргөн. Кийинчерээк тонировканы жол кайгылуу кызматы алып салган. жылдын июнь айында Ош шаарында өткөн эл аралык этно-маданият фестивалында Сарыбашевдин артына турган кызматкердин аны жамгырдан коргоп, кол чатыр кармап турган сүрөтү катуу талкууга алынган. Коомчулуктун нааразычылыгын жараткан. Көп өтпөй Сарыбашев актаганга аракет кылып, анын айтымында өзүнүн кол чатырын премьер-министрге берген. Артында башка бирөөнүн кол чатыр кармап турганын байкаган эмес. 2017 жылдын жазында ошол кездеги премьер-министр Сооронбай Жээнбеков Таалайбек Сарыбашевга өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана анын кесепеттерин жоюу боюнча жетишсиз иш алып баргандыгы үчүн эскертүү берген. 2018 жылы депутат Ирина Карамушкина түштүк борбордун мэри Таалайбек Сарыбашев Орусиянын жараны экенин айтып чыккан. На официальном сайте Федеральной налоговой службы России есть информация о Таалайбеке Насирбековиче Сарыбашеве, обладателе российского паспорта. Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө мыйзамына ылайык кош жарандуулугу бар адамдардын муниципалдык кызматта иштөөсүнө тыюу салынган. Кийинчерээк журналисттер бул боюнча иликтөө жүргүзүп, ошол убактагы Ош шаарынын мэри Сарыбашевдин чын эле Россиянын жараны экенин аныкташкан. Ошого карабай Сарыбашев кош жарандуулугу бар деген айыптарды четке кагып келген. 2020 жылдын декабрында Сарыбашевдин Ош облусунун Алай районундагы Хан сарайы талкууга алынган. Бирок мэр Күлчү айылындагы үй атасына таандык экенин жана аны бир туугандары чогулуп урушкандыгын билдирген. 2021 жылдын март айында болсо Сарыбашевдин Бишкек шаарында салынып жаткан Хан сарайы кызуу талкуу жараткан. Анда Бишкек шаарына 3 кабаттуу үй куруп жатат деген видео тараган. Тасманын автору Хан сарайды көрсөтүп жатып, Райымбек Матраимовдун үйү бул жакта эле калат экен деп комментарий берген. Мындан сырткары автор үй Сарыбашевдин бир тууган эжесине катталганын айткан. Бул үй ушу Талай Сарыбашевдин эжесинин артында экен.
Көп өтпей ошол кездеги Ош мэриясынын басма сөз катчысы Азамат Абсатаров соц тармактарда кала башчысына таандык Хан Сарай делген турак жайга Таалайбек Сарыбашевдин тиешеси жок деп ишендирген. Абсатаров маалыматты тиешелүү органдар текшеришсе да болорун айткан болчу. Чын эле анын такыр тиешеси жок экен. Ал Бишкекте куруп жаткан үй мага тиешем жок деп айтты. Ал эми Сарыбашевдин буга чейин тапшырган салык декларацияларына карасак. Политмер деклараторы KG сайтынан алынган маалыматтарга ылайык, Таалайбек Сарыбашев 2015-жылы 405.545 сом киреше тапкан 125 чарчы метрде түзгөн үйү бар. Башка жакын туугандары тапкан киреше өзүнүн мал-мүлкү тууралуу эч кандай маалымат көрсөтүлгөн эмес. 2016-жылы болсо 323.738 сом киреше тапкан, ошондой эле 104 чарчы метрде түзгөн үйгө ээлик кылат. Жакын туугандары тапкан кирешеси жөнүндө маалымат жок. Бирок жалпы жонунан 5 гектардан ашык жер тилкеси бар экенин көрүүгө болот. 2017-жылы Сарыбашев 639.444 сом киреше тапкан жана жалпы жонунан 1 миллион сомду түзгөн мал жандыктарында көрсөткөн. Жакын туугандары ошол эле жылы 240.000 сом киреше табышкан, 713 чарчы метрде түзгөн курулуш имараттарды жана 4 гектардан ашык жер тилкесине ээлик кылаарын көрүүгө мүмкүн. 2018-жылы 679.634 сом киреше тапкан, 2017-жылдагы көрсөткөн 104 чарчы метрде түзгөн үйгө ээлик кылат. Ал эми 2018-жылы 0,6 гектарды түзгөн жер тилкеси кошулган. 1.250.000 түзгөн мал жандыгы бар. Ал эми жакын туугандары 2017-жылга салыштырмалуу 10.000 сомго көбүрөөк киреше табышкан. Тактап айтканда 250.000 сом. Мындан сырткары 713 чарчы метрде түзгөн курулуш имараттары бар жана 42 гектардан ашык айыл чарба багытындагы эмес жер тилкелерине ээлик кылышат. Бүгүн биз Оштун жана Бишкектин мурдагы экс-мэри, учурдагы 7-чакырыштын депутаты Таалайбек Сарыбашевдин байлыктары тууралуу кеп кылдык. Көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.